Коронавируска каршы республикалык чам штабтын бүгүнкү 17 ноябрдагы маалыматына караганда кечээден бери бул илдеттен 4 киши каза болду. Көз жумган бейтаптардын экөө Бишкек шаарынын, бирөө Талас облусунун, дагы бирөө Чүй облусунун тургуну болчу. Жалпысынан көз жумгандардын саны 1207 адамга жетти. Соңку бир күн ичинде вирустагы 486 адамдан табылды. Алардын эң көбү Бишкек шаарында жана Чүй облусунда. Оору жуккандардын жалпы саны 67469 кишиге жетти. Бир күндө 555 бейтап айыгып чыкты. Азыр ооруканада 3138 адам жатат. Дагы 4100 бейтап үйдө дарыланууда. Коронавирус жуккан медицина кызматкерлеринин жалпы саны 3750 адамга жетти. Алардын 3505 айыгып чыкты. Соңку бир күндө бул оору 15 дарыгерден табылды. Өзбекстан Кыргызстанга тез курулуучу 2 көчмө оорукана салып берет. Бул тууралуу Кабар агенттигиндеги маалымат жыйынында саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев билдирди. Министрдин айтымында ал ооруканалар Бишкек шаарында жана Кадамжай районуна курулат. Бишкекте 200 орунду жана Кадамжайда 200 орунду оорукана курулуп, алар жабдыктар, жылуулугу бар болот. Бишкектеги оорукана улуттук госпиталдын, Кадамжайдагы стационар райондук оорукананын жанына салынат. Учурда курулушчулар ишин баштады, деди ал. Баткенде өрт кырсыгынан бир адамдын өмүрү кыйылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 17 ноябрда кабарлагандай, Кадамжай районунун Шакшак айылындагы турак үйдө өрт чыгып, жыгач устунду, шифер жабылган чатыры жана үй буюмдары толук күйгөн. Өрттүн кесепетинен 46 жаштагы адам күйүк алып каза болду. Маркумдун сөөгү милиция кызматкерлерине өткөрүп берилди. Кырсык эмне үчүн болгондугу териштирилип жатат. Соңку бир күндө Кыргызстандын аймагында 11 өрт кырсыгы катталды.